Менин атым Айжамал. Биз эрмек экөөбүз башында чындап эле сүйүшүп баш кошконбуз. Муну азыр уялып же өкүнүп айтып жаткан жокмун. Чын эле ошондой болчу. Ал кезде экөөбүздө эч нерсе жок эле. Чоң үйүбүз жок, ашыкча акча жок, таяна турган тууган жок. Бирок бири-бирибизге ишеним бар болчу. Мен төркүлөп деле кете берчү аял эмесмин. Атам ичимдикке берилип кеткен. Энем өмүр бою ага чыдап жаштыгын ден соолугун кетирген адам. Апама дагы боорум ооруйт. Бир туугандарым бар. Бирок ар ким өз жашоосу менен. Ошондуктан эрмек мен үчүн күйөө эле эмес, тирегим, коргоочум, бүт дүйнөм болчу. Эрмекти мындай өзгөрөт деп ойлогон жок элем. Себеби ал үйгө чарчап келсе да мени эркелетип кеңешин сурап, акылдашып сүйлөшүп отурчубуз. Менин оюмду угуп сыйлачу. Ошол күндөрдө мен өзүмдү чыныгы бактылуу аял сезчүмүн. Андан кийин балдар төрөлдү. 3 баланын энеси болдум. Кыйын болду, бирок бактылуу элек. Эрмек иштеп жүрдү. Мен үйдө балдар менен. Жашообуз жай, бирок түз өз нугунда жүрүп жатты. Баары эрмек көбүрөөк акча таап баштаганда башталды десем болот. Ал ишинде өсүп, жаңы чөйрөгө аралашты. Үйдө мурдагыдай шашып келбей калды. Кийими өзгөрдү. Өзүнө караганы көбөйдү. Мурда менден кеңеш сураса, кийин өзү эле чечип калды. Мен башында муну ийгиликке жордум. Эркек да жумушу деп унчуккан жокмун. Бирок аял киши жүрөгү мындай нерселерди бат сезет экен. Алгач жөн гана салкындык болду. Анан сүйлөшүү азайды. Кээде бир күн бою сүйлөшпөй калдык. Телефону дайыма жанында. Мурда менин көзүмчө эле сүйлөшө берчү. Кийин сыртка чыгып кетчү болду. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Мен өзүмдөн күмөн санай баштадым. Балким чарчап жүргөндүр. Балким мен көп сүйлөп жиберем деп өзүмдү баса бердим. Бир күнү эрмек ишке барып келем деди. Мурда мындай айтчу эмес. Кийин дал ушундай шылтоолор көбөйдү. Документ бар, жыйын бар, тааныштар менен жолугам. Айтор ошол сыяктуу сөздөр көп айтылып калды. Ошол учурда менин ичимде от тутана баштады. Дароо жалындаган жок, бирок өчпөй да койду. Бир күнү анын иштеген жеринен өтүп бараттым. Аны аңдыйын деген деле оюм жок эле. Бирок жүрөгүм тынчтык бербей, бутум өзүнүн өзү ошол жакка бурулду. Мен алыстан көрдүм. Ал башкача эле, күлүп сүйлөп жатты. Жанында жаш кыз бар эле. Абдан жаш. Мен аны ошол замат түшүндүм. Аял жүрөгү жаңылбайт экен. Ал күнү үйгө барып эч нерсе дебедим. Балдарымды карап тамак жасап, кадимкидей эле жашадым. Бирок ичимде бир суроо улам кайталанды. Эмне үчүн? Андан кийин дагы бир нече жолу ишке барам деген шылтоо менен чыгып кетти. Мен дагы бардым. Бул жолу алыстан карап, бирок чындап эле артынан аңдыдым. Мен шекшип жүргөндөй эле жанында жаш, ак жумал сулуу кыз менен сүйлөшүп турганын байкадым. Алардын ортосунда жакындыкты көрүп турдум. Кол кармашпаса да көз караштары жетиштүү эле. Ошол күндөрү мен өзүмдү акырын жоготуп жаттым. Уктай албай калдым. Тамактын даамы кетти. Балдарым сүйлөсө да көңүлүм башка жакта болчу. Улуу балам үйлөнө турган деле куракка келип калды. Бул учурда атасын кайсы кара теке сүзүп мындай болуп жатканын эч түшүнө албай койдум. Бул нерсенин баарын ичиме катып жүрө албай, бир күнү өзү менен сүйлөшөйүн деп эрмек айттым. Бирок анын жообу мени ого бетер өрттөдү. Мен кыйкырган жокмун, ыйлаган жокмун, болгону чындыкты айттым. Баарын көрдүм дедим. Ишиңе жакын барып, өз көзүм менен көрдүм. Ал унчукпай калды дагы, анан мага төмөндөгүдөй жооп берди. Мен сени таштап кетип жатамбы? Же экинчи аял кылып ошону алам деп жатамбы? Ошол учурда мен анын көзүндө мени жоготуп алуу коркунучу жок экенин көрдүм. Кетип кала турган жерим жоктугун билип турган адамдын көзү эле. Ошондо мен эң катуу ооруну сездим. Мен ага керекмин, бирок сүйүктүүсү катары эмес.
Мен ага үйдү кармап, балдарды багып, ал кандай жамандык кылса дагы чыдап болгону ага ыңгайлуу аялга айланганымды сездим. Бирок мен али чечим кабыл ала элекмин. Күн сайын ичимде бир нерсе бышып жатат. Балдарым үчүн шашпайм, бирок өзүмдү толук жок кылууга дагы жол бергим келбейт. Ошондон кийин жашоом экиге бөлүнүп калды. Сыртынан баары мурдагыдай, ичинен баары башкача. Эрмек баягыдай эле үйгө келип кетип жүрдү. Кээде тамакты унчукпай ичип, телевизор карап уктап калат. Кээде таптакыр жок болуп кетет. Ал эми мен анын ар бир кыймылын байкап жүрдүм. Мурда андай эмес эле. Азыр анын үнүнөн, көз карашынан, эшикти кантип жапканынан эле кайда барарын сезгендей болом. Бирок эч нерсе дебейм. Анткени сөз менен эч нерсе өзгөрбөй турганын билдим. Ал менин ооруп турганымды да көрбөйт. Көргүсү да келбейт. Менде түнкүсүн уйку жок. Балдар уктап калганда ашкананын жарыгын өчүрбөй отуруп алып, көпкө чейин ойлоном. Мен кайсы жерде жаңылдым, кайсы учурда көз жумуп жибердим деп өзүмдү өзүм кайра сурайм, бирок жооп таппайм. Кээде өзүмө ачууланам, эмнеге сен ушунча алсызсың деп. Кээде өзүмдү аяйм, анан кайра балдарым эсиме түшөт. Ошондо өзүмдүн эсимди жыйнайм, өзүмө келгендей болом. Уулумдун жүрүш турушу өзгөрө баштады. Ал баарын сезип жүргөнүн билдим. Кээде атасына суроолуу карап, кээде үн катпай чыгып кетет. Бир күнү мага акырын гана: "Апа, силерде баары жакшыбы?" деди. Ошол суроо жүрөгүмдү тилип кетти. Баламды ортого салгым келген жок. Баары жакшы дедим, бирок ичимден ыйладым. Баламдын көзүнө калп карап калдым. Кээде эрме үйдө болгондо баягы кыз тууралуу ойлонуп кетем. Ал ким, кайдан чыккан? Жашпы, жалгызбы? Балким ал да мени ойлобойт. Балким ал үчүн эрмек жөн гана акчасы бар. Жашоону көргөн эркек. Бирок ошол кыз үчүн менин 20 жылдык өмүрүм, 3 балам, бүт тагдырым тебеленип жатат. Ошол түнү уктаган жокмун. Өзүмө биринчи жолу ачык айттым. Мен ушинтип жашай албайм. Бирок дароо кетип да кала албайм. Анткени мен жалгызмын. Төркүлөп бара турган үйүм жок. Келе кал деп кучак жайган энем жок. Атамдын мас абалын, энемдин муздак сөздөрүн элестетем. Андан көрө ушул тынч көрүнгөн, бирок ичинен өрттөнгөн үй жеңилдей сезилет. Азырынча мен чыдап турам, бирок бул чыдоо мурдагыдай сокур чыдоо эмес. Бул өзүмдү сактап калуу үчүн убакыт утуп жаткан чыдоо. Мен балдарымды бутуна тургузгум келет. Уулум үйлөнсүн, кичүүлөрү чоңойсун деп, бирок кайра эле өзүмдүн жалгыз каларымды сезсем жүрөгүм өрттөнөт. Мындан ары канча чыдайм? Балдарым үчүн өзүмдү толук жок кылып коембу деп корком. Күн сайын ичтен акырындык менен өлүп баратам. Эмне кылышты билбей калдым. Сиздерден кеңеш күтөм. Окуя чыныгы турмуштан алынды. Сиздин дагы бизге бөлүшөөр сырыңыз болсо, кабарлашыңыз.